Россияга кече эле келсем, бүгүн реестрге түшүрүп койду. Келгениме 1 жума боло электи эле, эч кандай себепсиз реестрге киргизип койду деп кайрылгандар аябай көп. Жооп бергенче кетели. Чын-чынына келгенде, демек, эгер чындап эле Россияга кече жакында эле келип, келериңиз менен реестрге түшүп калсаңыз, демек сиз кече эле келген жоксуз. Кече жакында эле Россиядан чыгып кетип, кайра келдиңиз. Бул экөөнүн айырмасы чоң. Ноокат, ыймандын, эмгекчилердин, асылдыктын мекени. Жаңы жүз, жаркын жашоо, жаңы өзгөрүүлөр. Мекен үчүн, келечек үчүн биргебиз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Шабданбек Амиралиевке добуш бериңиздер. Бюллетендеги номеру 5. Ишеним сизден, актоо бизден. Анан кандайча Кыргызстанга же болбосо башка шаарга, өлкөгө барып келсем эле мыйзам бузган болуп каламбы? Эмне үчүн реестрге түшүп калышым керек ал үчүн дешиңиз мүмкүн да. Бул жерде бир аз тереңирээк кетишке туура келет. 2025 жылы Россия бир топ мыйзамдарына өзгөртүү киргизген, 1 январдан күчүнө кирген жана бизге алгач 30 апрелге чейин, кийин 10 сентябрга чейин амнистия берди. Ал эрежеде эмне деп талап кылынат да? Визасыз өлкөлөрдөн келген мигранттар Россиянын аймагында 90 күн гана жүрө алат, 90 күндөн кийин милдеттүү түрдө чыгып кетип, кайра 1 жыл Россиянын аймагына кире албайт деген эреже бар. Ал эми эмгек мигранттары өзүнчө каралган. Эмгек мигранттары мына ошол 90 күндөн узагыраак жүрүү үчүн эмне кылыш керек? Толук легалдуу болуп, документ жасаш керек. Толук легалдуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден трудовой договор керек, экинчиден Сахаровдан медсправканы алыш керек, эч кандай жугуштугу жок деген. Үчүнчүдөн жашыл картаны алыш керек, дактилоскопияны тапшырып, анан мигранттын картасы деп коет, кызыл карта. Москвада буну да сурайт, башка облустарда жок. Бешинчиден амина менен, Москвада болсоңуз амина менен, башка жакта болсо жөн эле кагаз регистрация, айтор регистрация кылыш керек. Анан мына ошол бардык документтер даяр болгондон кийин МВДнын миграция боюнча өкүлчүлүгү ОВМге барып, миграциялык картаңыздын аркасына штамп койдурасыз. Ошол штамп сиздин Россияда жүрүү мөөнөтүңүздү узартат. Сизге штампты коюп жатып, ОВМдин кызматкерлери өздөрүнүн МВДнын базасына сиздин фамилияңызды киргизет. Бул мындай айтканда, ушул мигрант биздин райондо жашагандыгы анык, бардык документтери жасалган, толук мыйзамдуу, Россияда жүрүүсүнө уруксат беребиз деп штампты коюп, анан өздөрүнүн базасына фамилияңызды киргизет. Базада жок деген тема мына ушудан улам келип чыгат. Кээде миграциялык картага айрыкча ортомчулар аркылуу бастырган кезде картага штампты коюп беришет, бирок базага кирбей калат. Айрым өтө эле шустрыйлар жөн эле штамптын сүрөтүн тартып коюшат. Андай жагдайлар дагы бар. Бирок мыйзамдуу болсо, ошентип базага кириш керек. Биздин көпчүлүк жарандарыбыз, жана ошол документтердин топтомун айтпадымбы? Трудовой договору бар, регистрациясы бар, амина десе аминасын дагы иштетти. Бирок толук легалдуу болуу үчүн мына ошол штампты бастырбай калды дагы. Кандайдыр бир срочный иштер менен же болбосо жөн гана отпускага Кыргызстанга кетишти. Сиз пока что штампты бастырганга чейин толук легалдуу болбой калдыңыз. Демек, нелегал мигрант катары Россиянын аймагынан чыгып кеткенден кийин кайра 1 жыл кирбешиңиз керек болчу. Таможенный союз эч кандай бир тоскоолдук кылбайт экен. Ошол чыгып кеткен мигранттар кайра эле Россияга кирип келип жатышат. Кирип келгенден кийин 1 жуманын ичинде, айрымдары 2-3 күндүн ичинде, айрымдары 1 айдын ичинде реестрге түшүп калып атат. Бул жерде эми канча убакыттан кийин реестрге түшүп калышы мүмкүн экендигин так айтып болбойт. Компьютердик программалык жагдайда болушу мүмкүн, бирок эгер штампты бастырбай туруп Россиядан чыгып кетип кайра келген болсоңуз, баары бир ОВМге барганда текшерилет жана реестрге түшүп калып жатат. Ошентип мыйзам бузулуп атталды, реестрге түшүп калдыңыз келериңиз менен. Мындан ары эмне кылса болот деген суроого жооп издейли. Биринчи вариант бул ошол мыйзам талабына ылайык кайрадан эле Россиядан чыгып кетип 1 жылдан кийин келсеңиз болот. Экинчи вариант, эгер чындап эле отпускага барып келген болсоңуз да, башка документтериңиздин баардыгы бар болсо, айрыкча Сахарованын
красный зеленый картасы, мед справкасы бар болсо, трудовой договоруңуз бар болсо, базадан чыкпаса, амина менен катталган болсоңуз, бардык документтериңиз бар болсо, демек өзүңүз жашаган райондогу ОВМге барып, ошол жерден мындай айтканда ситуацияны түшүндүрүп, ушундай болду, мыйзам бузуу катталгандыгына кабарым бар, штраф жазып берсеңер ошону төлөйүн, Россияда калуума мүмкүнчүлүк бергиле деп мыйзамдуу түрдө эле Россияда калууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ОВМ сизге ишенеби, ишенбейби, штрафты жазып берип мүмкүнчүлүк береби, бербейби, ал мындай айтканда өзүнүн тандоосу. Себеби дегенде, эгер сизге ишенбесе, выдворение кылып кое алат, ишенсе штраф жазып берип Россияда калууңузга мүмкүнчүлүк берүүгө дагы укугу бар. Маселе штрафты төлөөдө эмес, андан качкан мигрант жок. Ага бардык эле мигранттар макул, мыйзам бузуусундагы, мыйзам бузулганын дагы билсе билбесе дагы мойнуна алат. Мейли ушундай болуп калыптыр, ушундай эрежеси бар турбайбы? Билбесем, билбей калыпмын, демек мейли жазасын тартайын, кандай чарасы бар дейт да, мейли штрафын төлөйүн дейт. Бирок маселе штрафты төлөөдө эмес, штрафтын көлөмүндө дагы эмес. Маселе ОВМге кирүүдө. Ага жетүүнүн өзү айрыкча Москва жергесинде өтө эле кыйын болуп кетти, кол жеткис болуп кетти. Себеби дегенде айрым райондордо 1-2 сааттан эле кабыл алышат ОВМдер, анан көбүнчө через госуслуги запись болуп келдешет. А негедир госуслугисинде запись болууга окошко дээрлик жок. 1 ай, 2 ай алдын ала эле толуп калат. Кээде таң каласың, чындап эле мигранттар аябай көппү же кандайдыр бир жасалма тоскоолдуктар болуп жатабы? Себеби дегенде компьютер менен жазылат дейт, бирок эми компьютерди деле өздөрү башкарып отурат да. Чындап эле аларга кирүү абдан кыйын. Кирип аларды штраф жазып бер деп көндүрүш деле кыйын, бирок жетүүнүн өзү да кыйын. Мындай учурда жашаган жеринде такыр мүмкүнчүлүк болбой жатса, башка райондорго көчүп, ошол жактан аракет кылгыла деген сунуштарды берип атабыз. Бирок эми азырынча ушул маселе актуалдуу бойдон калууда. Мына ушундай чытырман токой ар бир мигранттын башында бар, көйгөйлүү болуп турат. Дерлик баарыбыз эле, баарынын эле башында ошо кетет окшойбуз, Россия болбой калды окшойт деген ойлор. Деген менен кече жакында эки өлкөнүн президенттери жолугуп, миграция маселеси дагы талкууланып, айрыкча регистрация маселеси каралып жатат деген пресс-релиздердеги маалыматтарды угуп, ар бир мигранттын мындай бир үмүтү жанданып, документация жеңилдеп калар деген үмүттө турушат. Көрө жатарбыз. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттүк картаны тартылат. Мир привилегии компаниясы менен, банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатталган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегии компаниясынын Поварская 23 строение 1 бар туруп ала берсеңиздер болот.